5-7 класстын ата-энелери үчүн тест. Бул тест үй бүлөдөгү эреже, салт, түшүнүктөрдү жана тарбияны чагылдырат. Тест эч кимди айыптап же күнөөлөбөйт, маалымат ишенимдүү даректен алынган. Биринчи суроо, сиздин оюңузча бала ата-энеге таасир этеби? Жок, тескерисинче ата-эне балага таасир этиш керек. Б. Ооба, балдар ата-энеге таасир этет. В. Балким бир аз. Г. Бул жөнүндө ойлонбоптурмун. Экинчи суроо, балага акча маселесинде кандай мамиле кыласыз? А. Белгилүү суммада акча берип, эмнеге коротконун текшерем. Б. Бир жума же бир айга жетерлик акча берем, бала өзү кантип жеткирүүнү үйрөнөт. В. Белгилүү суммада акча берип, чыгашаларын сүйлөшүп талкуулайбыз. Г. Бала сураганда гана акча берип турам. Үчүнчү суроо, эгерде сиздин өспүрүм бала досунун үйүнө майрамдык кечеге, вечеринкага барууга уруксат сураса, эмне кыласыз? А. Ата-энелер кошо конок болбогон кечки майрамдарга такыр жөнөтпөйм. Б. Жөнөтөм, анткени өспүрүм бала өзүнүн жүрүм-турумуна жоопкерчилик алып үйрөнсүн. В. Уруксат берем, эгер мен тааныган достору менен болгон болсо. Г. Достору менен көңүл ача берсин, жөнөтөм. Эгерде балаңыз калп айтса, эмне кыласыз? А. Соттойм, эгер серьезный маселе болгон болсо жазалайм. Б. Эмнеге калп айтканын сурайм жана калп жамандыгын түшүндүрөм. В. Бул маселе мени ойлондурат. Г. Калп жашоодо бар нерсе. Унчукпайм. Бешинчи суроо, каалайсызбы балаңыз сизден үлгү алышын? А. Ооба, кудум мендей болсун. Б. Ооба, жакшы жактарым алсын. В. Албетте жакшы болмок. Г. Ооба, бирок ал дайым өзү каалаганын кыла берет. Тесттин жыйынтыгы. Тарбиялоо эрежеси авторитетке баш ийип, балдар толук ата-энеге көз каранды. Б вариант. Балдардын укуктары сыйлап, урматталган үй бүлө. В вариант. Ар кандай абалда кээде авторитет басымдуу болсо, кээде балдардын да каалоолору башкы орунга чыгат. Г. Кайдыгер үй бүлө. Эгерде бул жооптордун ичинен кайсы варианттагы жооптор сизде көп болгон болсо, дээрлик тарбиялык салттар, эрежелер ошого жараша деп түшүнсөк болот. Сиздер менен мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдүн өнүктүрүү тренери, Учуудун интернет балдары тренингдин автору.